Эгерде мусулман башчысы элди чогултуп, алардын арыз муңун угуп, ошолор менен жолугушуп аткан убакта мусулман башчынын маңдайына бирөө келип өзүнүн арыз муңун айтып кайрылып, анан ошол жерде бир кандайдыр бир мусулман башчы бир туура эмес иш кылып койгон болсо, ошол жерде маңдайында айтса болот. Аркадан сүйлөбөй, ушак айтпай, маңдайында айтыш керек. Мына ошол чыныгы насаат айтуунун жолу жана чыныгы шариаттагы баатырлык десек болот да. Кыскасы эмне, эгерде мусулман башчы ката иш кетирген болсо, анын аркасынан жамандап сүйлөбөш керек. Мейли жеке отуруштарда, үй бүлөнүн ичинде, достордун арасында, соц тармак аркылуу кандай жол болбосун, мусулман башчы кемчилик ката кетирсе, анын көзү жокто аны жамандап сүйлөбөш керек. Эгерде ким насаат айткысы келеби, алдына барып айтсын, маңдайына барып айтсын. Балким сен сын пикириң туура эмес болуп калышы ыктымал. Аны ал оңдоп түзөп, мына мен могу ишти мындай себептен кылдым, сен туура эмес ойлоп атасың деп. Балки сеники туура болуп калган болсо, ал өзүрүн айтышы ыктымал. Ошондой эле сеники кабыл кылып, кой, катамды оңдойм деши ыктымал. Башчы өзүнүн кылган ишинин себебин айтып, жана өзүн коргогон укуктуу. Эгерде биз аркасынан сүйлөй берсек, жамандай берсек, анда эч качан бул жакшылык иш ишке ашпайт.